бүгүн ушул силер менен жолугуп отурам. Мен дагы абдан кубанычтамын силер менен жолугуп атканыма. Ош шаарынын мэринин жаштар жана активисттер менен болгон жолугушуусу бейформал эркин өтүп шаар сыртындагы эс алуу багында уюштурулду. Кала башчысы өзүнүн сөзүнүн башында жаштарга алгач мотивация берип, азыркы муун ар тараптуулугу жана активдүүлүгү менен айырмаланып тургандыгын белгиледи. Муун алмашып жаш саясатчылар келатат. Мына 30 жыл мурун союз ураганда саясатта башка адамдар бар эле. Андан кийин мына убакыт өтүп атып башкаса жаш саясатчылар келип атат. Мына мен өзүм дагы ошолорго кошуп кетсем болот. Баягы жаш. Менден кийин мына силер барсыңар. Биздин мындай ордубузду баскан адамдар. Ошол адамдын ушул кыргыз элинде ушу саясатчылардын мындай жакшы, күчтүү саясатчылардан чыгыш керек деп ойлойм да, ошол жаштардан да. Силер азыр керек болсо бизден да акылдуу болосуңар. Жаштардын өкүлдөрү суроолордун четинен узатып башташты. Жаштарга тиешелүү болгон маселелер айтылды. Алардын сунушу менен мэрдин стипендиясы уюштурулса көпчүлүккө стимул болот деген пикирди колдогондор болду. Жаштар окуудан чыгып, айрымдары жумуш орундары менен камсыз болушкан, кечки маршруттук каттамдар эрте токтоп калгандыгын айтып, кала башчысына коомдук унаалардын санын көбөйтүп, алардын иштөөсүн жакшыртууну суранышты. Шаарда маршрутка каттамын кечки 11ге чейин жүргүзүүнү карап берсе жакшы болот эле. Жанагы маршруткалар боюнча айтып атасыңар. Эми силер жашсыңар, жөө баскыла. Силерге ошол полезныйраак болот. Эми баягы бул деле туура да жөө басыш. Но бирок маршруткаларды мындай болуп атат да бул жердечи. Маршруткалар бул частный да. Булардын баарын эми buncha vaqtga чейин иште деп биз деле буйрукту мындай бере албайбыз. Ошон үчүн мына биз азыр эми үчүн 50 автобусту алып келип атабыз шаарыбызга. Бул автобустар жанагындай чоң узун автобустар эмес, кыска автобустар. Ош шаарында коомдук каттамдардын санын көбөйтүү максатында жакында 50 автобус алынып келинет. Алар маршруттук каттамдары аз жүргөн троллейбус линиялары тартылбаган аймактарга каттайт. Андан кийинки эле маселе тротуар. Аны чечүү үчүн быйыл Ош шаарына 38 көчөгө тротуар төшөлдү. Бул үчүн 250 миллион сомдун тегерегинде акча каражаты бөлүнөт. Бул менен эле жол маселеси чечилип калбастыгын айткан шаар мэри жогоруда белгиленген акча каражатын 2 эсеге көбөйтүп, каржы маселесин чечип, шаардагы адамдар жөө басуучу жолдорду оңдоо иштери жүрөт деди. Жаштардын пикиринде Ош шаары Улуу Жибек жолунун провайдери катары жар салынгандан кийин мында шарттар түзүлүшү керек. Шаар провайдер катары танылып атат. Ошого мен ошол шаардын аймактарына мындай эко ажаткана курууга сунуштайт элем. Не дегенде азыр драм театрды айттыңыз. Ал жердеги баягы тартып жүргөндө дагы ал жерде баягы Зеленхоздун кызматкерлери айткан, бизге ушул жерде бир туалет болгондо аябай жакшы болмок депчи. Алар жана билишет да, ошол жерде кызматкер катары көп иш-чаралар өтөт, бирок бизде туалет жок. Ичкериге киргизбейт драм театр депчи. Анан ошол дагы бир эң негизги көйгөй катары эсептесек болот. Ошол келген конокторго мындай өзгөчө одоно мамиле жасаган бул чет өлкөдөн келген жергиликтүү тилемчилерди мындай көзөмөлгө алууну сунуштайм да. Министрлер кабинетинен поручение кеткен, азыр бир туалетти как раз бияка Ошко салып берип атышат да. Андан чыккары ошол бизде тоже ушул силерге окшогон жаш балдар келишкен, өздөрү ушул Кореяда иш мындай бизнес кылышат экен. Ошолор дагы азыр ушул бир 10 точканы биз белгилеп бердик. Ошол жерге булар азыр жакын арада салып баштайбыз деп атышат да. Буюрса болот ошо жакын арада. Коопсуздук маселеси. Негизи жаштарыбыз мен өзүм көчөдө зорго басып жүрөм. Туристтерди биле албадым. Ушул бир жыл болуп калды. Салдык эле дейт. Пешоход салыштыр. Жаштар үчүн, кайсыл жерден өтөбүз? Жаштар үчүн жол белгилерин токтотуп койдум деп өзү айтты. Мэр туурабы? Кайсыл жерден туристтер келсе, мисалы шаарды билбейсиң, сен билбеген шаарга бардың. Кайсыл жерден өтөсүң деген суроо бар да. Туристтер өтө албайт. Жаштардын өкүлдөрү ар тармактан болгондуктан алар ар түрдүү багыттагы суроолорду узатып, сунуштарын беришти. Жаштар шаардагы бүгүнкү күндөгү Бишкектин мэриясында иштедим ушул Ош шаарында болуп аткан проблемалар боюнча, көйгөйлөр боюнча көбүрөөк суроолорду берип, жаштар тармагында суроолорду берип атышат. Мэрибиз дагы ошол Алмаз Шембекович Мамбетов дагы жаштар боюнча бир топ жолугушууларды уюштурууну айтып жатат азыр. Кудай буйрса, мындан буягына биз сунуштардын негизинде ушул квартал сайын уюштурууну план
пландап турабыз. Жаштар тарабынан айтылган суроого жооп берилип, сунуштарды эске алуу менен иш алып бара тургандыгын шаар мэри убадалады. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.